Mına el jurt. Havalar geldi, imенно Turkiyadan geldi. Bulardı kim koy bergen, kim tekşergen bular? Qaraqlarçı bulardı. Qaqtan geldiңер? Qaqtan geldiңер? Turkiyadan. Mına havalar geldi, yatayın Turkiyadan. Bulardı kim Grançadan koy bergen? Kim katırıyor kattılardı? Cemaat görgüler. Именно тірексия қылады шыны. Қолардың бардығы. Әрбір шопырда 2-ден шопыр бар екен бұлардың. Мына қызылты қоя тұрады аз бака. Жамат. Көргілер шыны. Бұларды азы постон қойыр бәді. Карантинді қарап тұрады. Урматтуу шаардыктар, урматтуу мекендештерибиз, шаардыктар, туугандарыбыз, досторубуз. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин чечими менен өкмөткө сунуштама киргизилген Кыргыз Республикасынын территориясына чрезвычайный ситуация киргизүү боюнча. Ошонун негизинде бүгүн Азиз Эмилбеков Сурахматовдун башчылыгында штаб өтүп, мындай чечимдерди кабыл алындык. Эртеңден баштап продукт жана тамак аш саткан гана дүкөн базарлар иштейт, калганын баары толук жабылат. Тойканалар, кафелер, ресторандар, кийим кече саткан дүкөндөр, башка айыл чарба башка дүкөн сатылган дүкөндүн баары жабылат. Коомдук транспорттан бир гана троллейбустарды балким жүргүзөбүз, калгандардын баары токтотулат. Көчөгө көп чыкпай, үйдө отурсаңыздар, урматтуу шаардыктар, колуңуздарды таза жууп, Кудайга шүгүр, продуктабыздын баары бар. Супермаркеттер, дүкөндөр иштейт. Ага чыгып, Татнакай барып, өзүңөрдүн продуктуңарды алсаңар болот. Ал эми кафе менен ресторандар болсо, үйдөн заказ кылып иштегендер иштей беришет, үйүнө тамак заказ кылсаңар болот. Бет кап кийип чыгыңыздар. Бет кап кийип чыккандан кийин кайра үйүңүздөргө келгенде колуңуздарды жууңуздар. Үйүңүздөн эч жака чыкпаңыздар, урматтуу шаардыктар. Үйдүн ичинде отура туралы, бир айдын ичинде могу бүтөт. Бирок үйдөн чыга турган болсоңор продукты менен алганга, оокат алганга, анда жанагы бет кап кийип, колуңарды таза жууп, кайрадан Татнакай кирсеңиздер. Азиз Эмилбеков Сурахматов башындагы шаарда штаб жүргүзүлүп иштер жүрүп атат. Бардыгы Татнакай, бардыгы окунда, ошон үчүн биздер менен байланышта болуңуздар. Биз бардык телефондорду соцсеттер аркылуу берип турабыз. Бардыгын биримдик менен, тартип менен жеңебиз. Рахмат. Алып атат. Бардыгынын бүгүнкү күндө акыбалдары бакы орто. Кытайдын тажрыйбасы жана бүгүнкү күндөгү окумуштуулардын тажрыйбасы боюнча азыр бакы туура бөгөт коюу ошонун эң приоритеттүү багы үй шарты деген жакшы эффект берет деп сунуштарды берип атат. Аянтында өзгөчө кырдаалдар мезгили киргизилет деп. Өзгөчө кырдаалдар мезгили кайсы убакта киргизилет жана кайсы мыйзам негизинде киргизилет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде жарандык коргонуу мыйзамы бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдар киргизилет. Өзгөчө кырдаалдар киргизилген аянтта сөзсүз түрдө ошо өзгөчө кырдаалдардын талаптары иштей баштайт. Биз ошол талаптарга баш ийүүгө милдеттүүбүз. Чынында ошол мезгилде кайсыл бир деңгээлде биздин укуктарыбыз азыркы тынч маалдагы укуктарыбыз бир аз чектелиши мүмкүн. Бизге ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Бизге кайсыл бир деңгээлде кыйынчылык жаралышы мүмкүн. Бирок ошолордун баарына чыдоого милдеттүүбүз. Ошондуктан мен сиздерди чакырып кетемин. Ар бир жаран, айрыкча ушул мына ушул оору илдет чыккан жердеги Жалал Абад облусунун, Ош облусунун, Баткен облусунун тургундары ар бирибиз мыйзамга баш ийип, жергиликтүү бийлик органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын талаптарына ылайык, шарттарына ылайык биз сөзсүз түрдө ошолорго баш ийишибиз керек. Урматтуу эл журт, мен дагы бир чоң маселени айтып кетейин. Бул бүгүнкү илдет бир эле адамдын, бир эле региондун, бир эле мамлекеттин иш эмес.
Бул дүйнө жүзүндө болуп аткан ушундай чоң илдет болуп атат. Ушул жерде мына кээ бирибиз тоготпостук кылып көчөкөйлөрдө жүрөбүз, анча-мынча жер топтолгон жерлерге барып калып атабыз. Ушул нерсенин баарын токтотуңуздар, урматтуу эл журт. Мына мен силерге түшүндүрүп айтып кетейин. Бул жерде көчөгө чыккан адам, же бир топтолгон жерге барган адам бир өзүнүн гана ден соолугун эмес, ошол көчөдөн алып келген вирусту үйүнө алып келет. Үйүнө алып келип өзүнүн бала чакасына, тууган уругуна жайылтышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдүн гана жеке ден соолугуңузга зыян келтирбестен, өзүңөрдүн үй бүлө мүчөлөрүнүн, жакын туугандардын өмүрүнө коркунуч келтиресиздер. Ошолордун жашоо турмушуна чоң зыяныңыздар тийип калышы мүмкүн. Бул вирус деген көрүнбөйт экен. Муну кол менен кармаса болбойт. Мунун жыты жок экен. Мунун же кайсыл бир түсү жок экен. Ошондуктан урматтуу эл журт, биз мына негизги маселе эки чоң шарт болуп атат. Бул үйдөн чыкпастан, үйдү жаап, олтуруп, керек болсо телефон менен сүйлөшүп, колу коңшу менен да телефон менен сүйлөшүп, үйдү жаап олтурушубуз керек. Ушул шартта биз жок дегенде 15-20 күн же 1 ай жашашыбыз керек. Экинчи бир маселе ушул эле жерде. Эгерде капыстан көчөгө чыга турган зарыл жумуштар болуп кала турган болсо, тамак ашка же башка жака зарыл жумуштар болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө биз бет капты кийип, анан жалгыз барышыбыз керек. Бир машинага толуп алып, 5-6 адам болуп алып, биз тияка барып продукт кылып келейли, же болбосо тигил адамдан кабар алып келейли деп барган болбойт. Биз эгерде туугандарыбызды жакшы көрсөк, бир туугандарыбызды жакшы көрсөк, балдарыбызды жакшы көрсөк, эли журтубузду жакшы көрсөк, ушул маселени ар бирибиз өзүбүз үчүн чечишибиз керек. Бул маселени эмне үчүн сен маска такпадың, эмне үчүн сен үйүңөн чыктың, эмне үчүн сен көчөкөйдө жүрөсүң деп бирөө айтпастан, ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчиликти алайлы. Урматтуу туугандар, туура бул өтө чоң ыңгайсыздыкты жаратып атат турмушта. Туура көпчүлүгүбүздүн тамак оокаттарыбыз, мына бизнестер жана башкалар калып кетип атат. Бирок ошол тапкан акчадан дагы, ошол бизнестен дагы, ошол тамак аштан дагы өмүр кымбат экендигин өзүңүздөр жакшы түшүнүңүздөр. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайрылып айтып кетемин. Элибиз тынч болсун, журтубуз аман болсун. Ушундай убактылуу кыйынчылыктарга ар бирибиз көңүл буруп, чыдаганга аракет кылайлы. Мамлекетибизде дүрбөлөң салып, ар түрдүү ызы чууларды чыгарып, бул интернеттерден, WhatsApp'тардан ар түрдүү кабарларды угуп алып, бири-бирибизге жеткизбестен, биз официалдуу түрдө гана, официалдуу штабтын, мамлекеттик бийлик органдарынын адамдарынын гана сөзүнө ишенейли. Ошолордон гана жыйынтык чыгарайлы, урматтуу туугандар. Анан ар бирибиз ушундай элибизге кыйынчылыктуу күн туулуп турганда колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. Элге журтка жөлөк болойлу. Элге журтка колуна кол, бутуна бут болуп жардам берейли. Жардам бериш бул сөзсүз эле бир чоң суммадагы акчаны бериш эмес. Бул сөзсүз эле чоң суммадагы бир товарларды алып келип элге таркатыш эмес. Бул сөзүбүз менен дагы жардам берейли. Ар бирибиз бири-бирибизге, колу коңшубузга жардам берейли. Кимге эмне жетпей аткан болсо, капыстан үйгө тыгып, толтуруп, мага жетпей калат экен деп олтурбастан, ошол продукталардан бөлүшүп берейли. Ошол кыйналып аткан үй бүлөгө колдон келген жардамыбызды берип турайлы. Ушундай маалда бербеген жардамды качан беребиз, урматтуу туугандар? Бири-бирибизге жөлөк таяк болойлу. Мен ишенемин, кыргыз элибиз, кыргыз журтубуз эзелтеден ар түрдүү кыйынчылыктарды жеңип келген. Бул кыйынчылыкты да жеңебиз, Кудай кааласа. Бул кыйынчылыктагы биздин башыбыздан азыркы күндө элибиздин башынан өтүп атат, бирок ушуга туруштук беребиз деген ойдомун. Биз ынтымак болойлу. Кыргыз эли, кыргыз журту, улуттун келечегин ойлоп, мамлекетибиздин келечегин ойлоп, сөзсүз түрдө ынтымак болушубуз керек болгондар. Биримдикте, бирдикте аракетти кылайлы. Мен, урматтуу туугандар, колумдан келген аракетимди жасап жүрөмүн. Кээ бирлерге жагат экен, кээ бирлерге жакпайт экен, бирок ошол мезгилде дагы менден эмне талап кылынса, мен бардыгына даярмын. Менден эмне талап кылынса, кайсыл жумуш талап кылынса, же кайсыл нерсеге жардам берүүгө милдеттүү болсом, мен ошо жардамды беремин. Күнү түнү уктабастан,
элдин тынччылыгы үчүн, элибиздин келечеги үчүн аракет кылганга мен түздөн түз милдеттүүмүн деп сеземин. Себеби мен сиздердин балаңызмын, мен сиздин уулуңузмун, мен сиздердин Кудай кааласа тирегиңиз болууга аракетти кыламын. Мына урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин кайрылуусунда айткандай, биз бардыгыбыз ынтымакта болсок, бардыгыбыз мыйзам чегинде аракет кыла турган болсок, бул маселени жеңип чыгабыз. Рахмат.